Ислам дини дегенде эле элдин көпчүлүгү бул мечитти, намазды, орозону, зекетти, хажды түшүнүп калган. Муамелеге, соода саттык мамилеси келгенде адамдар ойлойт, аны өзүм каалагандай сата берем, каалагандай кыла берем деп ойлойт. Буга шариаттын таалими, көрсөтмөсү жок деп түшүнгөн адамдар да бар. Бирок бул түшүнүк туура эмес түшүнүк. Шарият деген сөз бул жашоодогу бүт баарын камтып алат. Шариятыбыз жашоодо бир да нерсе калтырган эмес. Алхамдулилла, ислам дининде адам баласы тирүү болсо, неге муктаж болсо, ошол муктаждыгы жашап аткан нерсесинин бүт баардыгынын жол жобосу, таалими бар. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл ичинде бүт баарын айтып көрсөтүп кеткен. Ошон үчүн шарият бир гана мечит эмес, бир гана намаз эмес, хижаб эмес, сакал эмес, орозо, зекет, хаж менен чектелбейт. Биздин соода саттыкта дагы шариаттын таалимдери аябай көп. Ушунчалык көп, муну ушул жерден түшүнсөк болот. Фикл Ханафиде өтө жакшы бир китеп бар, өтө моотабар китеп, Хидая деген. Силер окуйсуңар муну. Хидая китеби 4 томдон турат. 4 бөлүктөн турат. Ошонун биринчи кысмы, биринчи бөлүгү гана ибадат. Калган 3 тому бардыгы муамала. Бардыгы муамала, буюга тиешелүү маселелер. Ушул жерден билсек болот, шариаттын 3төн 2си же жарымыдан көбү экен муамалат. Муамалат. Алхамдулилла, биздин медреселерде, ошо Көлмө медресесинде ошол китеп баштан аяк окулунат. Бул китепти окубасаң факих боло албайсың. Көптөгөн жерде окулбайт. Көптөгөн жерде адамдар өздөрүнө матуриди дейт, ханафимин деп тааныштырат, ханафимин дейт. Бирок ханафи китептерде негизги болгон биздин сахаби Хидая Маргалинин китебин окушпайт. Окуса дагы биринчи тобун окуйт, кийингилерин окуй албайт, окубайт көп жерлерде. Себеби китабул буyu аябай кыйын. Өтө кыйын маселе, себеби ал жерде маселелер аябай көп, татаал маселелер көп. Кудайга шүгүр, Аллах Тааланын тавфиқы менен биздин медреселерде ошол китептер дагы Кудайга шүгүр окулуп атат. Бул дагы силердин бактыңар. Баштан аяк окулунат. Ошол китептерди эле жакшы окусаңар, иншалла силер буyu соода китептеринин иншалла маселелерини жакшы түшүнөсүңөр. Ошон үчүн мына сабактар Кудай кааласа буга мукаддима болот, киришүү болот. Ислам дининде Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Я айюхар русул, кулу мин таййибат ва амалу салих." Эй пайгамбарлар, пайгамбарларга кайрылып, таййиб, таза, халал тамак жегиле, жакшы амал кылгыла дейт. Таза тамак жегиле, жакшы амал кылгыла дейт. Демек, ислам дини касып кылганды, соода кылганды, иштегенге буйрат. Үйүңдө отура бер, Алла Таала асмандан жамгыр жаадырып, сага рызкыны берет деп айтпайт. Иште, аракет кыл, аракетке жараша Аллах Таала береке берет дейт. Ошон үчүн Кур'анда пайгамбарларга Алла Таала кайрылып атат: "Эй менин пайгамбарларым, кулу мин таййибат ва амалу салиха." Таййиб халалды жегиле, жана амал кылгыла дейт. Жакшы амалдарды кылгыла дейт. Уламалар айтат, халал рызкы ошол адамдын жакшы болгонуна, такыбалуу болушуна, диндар болушуна себепкер болот дейт. Халал рызкыдан башталат жашоо. Рызкың халал болсо, иншалла Аллах субхана ва таала ибадатка тауфик берет. Намаз окуганга, зикир кылганга, жакшы нерселерге ушул нерсе себеп болот. Себеби биз жеген тамак, ошол жүз жеген тамактын таасири болот. Хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ядхулул джанна лахмун набата мин сухт. Куллу лахмин набата мин сухт, фаннару аула биха." Ау кама кала алейхи салату вассалам. Харам жеген эт менен, харам менен тоюлган адамдын денеси дозокко кетет деген Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Эгер харам жеп, харам менен денеңди чоңойткон болсоң, баккан болсоң, халалга маани бербеген болсоң, ал денең сени дозокко алып барат. Денең бар, дозокко күйөт деген сөз. Ошондуктан шариятыбызда халал жешилик, кесип кылуу бул да ибадат. Биз ойлойбуз мешитке келгенде гана ибадат деп. Көчөгө чыкканда ибадатты унутуп калабыз. Жок, ибадат болгон жок дейбиз. Мешитке келгенде, даватка барганда, умарага, хажга барганда ибадат дейбиз. Калганын унутабыз. Жок, адам баласы 24 саат ибадат кылса болот. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: "Бир адам эртең менен кечкече иштесе" дейт. Ошо халал менен өзүмдүн курсагымды багам, балдарымды багам, үй бүлөмдү, ата-энемди багам деп иштеген болсо, кечке калып келгенде магфурун лаху, Алла кечирет аны дейт. Алла кечирет дейт. Башка бир риwayatта келет: "Ким эртең менен чыгып кечке чейин иштесе, өзүмнү, балдарымды, туугандарымды жана муктаждарды багам деген ниетте.
Allah subhanahu peygamberimiz aytат, ал адам Allah жолунда жихад кылгандай соопка ээ болот. Жана хадистин уландысында күндүзү орозо кармагандай, түнү тахажжуд окугандай соопка ээ болот дейт. Ошон үчүн кесип кылуу шариятта бар нерсе. Кесип кылуу бул дагы ибадат. Ошон үчүн хадисте касбул халал фарида ба'дал фарайз деген. Halal kesip kılıp başka farzlardan keyingi ele farzın. Namazdan keyingi ele farzın. Namaz okup ele meşte жүрөр be. Namaz okudun mu? Halal turmuş işte. Halal jumuş kıl. Halal men alek bol. İslam dini halal işlegenge buyurat. Halaldan rızık tapkıla deyit. Demek halal tamak jeşlik bul dagı çoğ ibadat. Çoğ ibadat. Emin soda satık boyunca ayabay hadislerde köp. Bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytат, çınçıl, amanatçıl sodager ma'an nebiyyin ve siddiqin ve şuhada yevmel kıyama. At-tacir sudukul amin ma'an nebiyyin ve siddiqin ve şuhada. Çıl amanat göy tacir bolsa al kıyamet gününde Allah'ın aslında peygamberler menen, şehitler menen, salih insanlar menen çok bolat deydi. Biz oylayız bu bazarda жүрөт, oş bazarda, dordoyda, köçede жүрөt dep. Çınçıl bolsa, amanat göy bolsa, oşol adam Allah'ın aslında kıyamatga kelgende peygamberlerin safında. Peygamberler, şuhadalar, salih insanlar men çok bolat deydi. Oşol üчүн kesip kılуу, ticaret kılуу bul tыйып salıngan nerse emes. Bunu halal jolu menen amanatçıl bolup, çınçıl bolup, aldabastan tur atkargan bolsa, Allah subhanahu wa taala kıyamet günü şunda makam beret. At-taciru sudukul amin ma'an nebiyyin ve siddiqin ve şuhada. Aw kema qala aleyhi salatu vesselam. Oşol üчүн ticaret kılуу, biznes kılуу, soda satık bu şariatta çoğ ibadat dep aytılат. Albatta şartlarını aytılgan, şartları, erejelerini çegenen çıkpay atkargan bolsam, inşallah bu çoğ ibadat. Çoğ ibadat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagın başında ticaret kılgan. Hadis enebimiz menen çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ticaret kılgan. Ticaret kılgan. 15 yılga yakın Resulullah ticaret kılgan. Ağa şeyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin koyunu kaytargan. Mekke'nin koyunu kaytargan. En jakşı halal tamak, en jakşısı kaysı degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özün kolun menen kesip kılıp jegen dedi. Özün kolun menen kesip kılıp jegen tamak en jakşı tamak. El yedul ulya hayrun min yedis sufla. Suranıp jegen jaman nerse. Biröөлөн tilenip jegen jaman nerse. Kesip kılgan jakşı nerse. Kesiptin içinden oşol daha bir kesip bol ticaret kesimi. Soda kesibi. Sodager bolur bul dagı jakşı nerse. Egerde çınçıl sodager bolsa Allah subhanahu wa taala kıyamet günü peygamberler, şehitler menen çoğul kılat. Oşol üчүн soda meselesi şariatta öte tereң karalgан. Эми бүгүнкү күндө mına azırgı zaman, biz yaşap atkan zamanda soda tarmağı öte küçüp ketdi. İnternet doğrunda uşunday ösüp ketdi. Azır soda satıktın türü ayabay köp. Adam başı jetpeydi. Uşunçalık köp, düşünbeysin. Birok eldin bardygy oşolordu surayt. Surap kelgende kimden surayt? Alımlardan surayt. Uşun soda turabı, tura emesmi dep. Demek el bilet, işenet İslam dininde ar bir жаңы nerse payda bolsa dagı anın jobu bar ekeni el işenet. Oşon üчүн surayt. Başka bir popko varıp, je başka bir dinsiz adamga varıp, je başka dedim surabayt. Musulman halal jumuş kılam degen adam musulmançılıkta uşunun jol jobosu barбы dep surayt. Demek ne İslam dinimiz, şariatımız bütkül barın kamtıp alat. Bu kıyamatga çeyingi berilgen din. Kıyamatga çeyin adamdın ne zararçılığı bolsa Allah subhanahu wa taala din menen anı kamsız kılgan. Din aga жооп берет. Elhamdülillah. Dinimiz İslam dini uşunday din, kıyamatga çeyin kanday жаңы masele çıkmasın. Ayga çıga, başka bir jaka barabı, sunnasına girip kettebi, şariattın körsetme yolu var. Oşon üчүн бүгүнкү күндө жаңы заманба biznesler var. Sodalardan türleri köpeyip ketdi. Alarga dagı fuqahalar, ulamalar, mujtahidler büt barını çeşmelep жооп berip koygan. Çeşmelep kaysınысы jayız, kaysınысы najayız, ne negizinde jayız boldu, ne negizinde najayız tur emes, büt barını çeşmelep bergen. Alardı çeşmeleş üчүн birinci mına uşul usuldardı jakşı biliş gerek. Uşul usuldardın negizinde köptögön meselelerdi biz hal kılsak bolat. Kudayga şükür hazır bizim mamleketimiz, hükümet başçılar, mamleketteki yetekçiler köpçülük hazır İslam bagıtına kızıgıp, İslam bankına ayabay kızıktar bolup turgan üçür. İslam bankı dünyadaki en aldığınғы bankların birisi. Başka banklar çarşadı. Mına bu süt bergen, sütkorluk banklar bütbar çarşat. Eldin bardygy İslam bagıtına baratat, İslam banklarını köytkenге hareket kılıp atat. Mamleket başçılары dagı başkaları bu jakşı nerse.
Ислам банкы деген не нерсе? Ислам банкы ушул тижарат, ушул бизнес. Ислам ушуну өтөт. Сен кылган ишиң, бизнесиң туура болсун дейт ушул. А башка нерсе эмес. Ислам банкдагы бүт бардык жол жобо эрежеси ушул эмне? Тижарат маселеси, соода сатык маселеси. Ушуну билсең, сен ислам банкын иштетесиң. Ислам банкы ушул тижараттын халал жолун жүргүзөт. Халал жол менен тижарат кыл дейт. Жөн эле акча берип коюп эле үстүнө пайда ала бербе дейт. Суткорлук болбойт. Бир аз пешенеттери кыл, кыйнал деп, ошон үчүн ислам банкынын негизги эмеси өзөгү бул эмне кылынат? Тижаратка байланган. Ошон үчүн тижарат маселеси өтө зарыл туугандар. Күнүмдүк турмушта көп кездешет. Ошон үчүн биз Кудай кааласа бүгүндөн баштап соода саттык сабагын баштайбыз. Алла таалам жеңил кылсын, кабыл кылсын. Эң биринчи маселе Китабул буюда ошол бай соода маселесинде биринчи биз байдын тарыфка токтолобуз. Бай деген эмне? Бай деген нерсе, соода деген нерсе эмне? Мубадалатул мал бил мал. Мубадалатул мал бил мал дегени бир мүлктү экинчи мүлккө алмаштыруу. Бир нерсени, буюмду экинчи нерсеге алмаштыруу. Мына ушуну бай деп айтылат лугатан. Лугатта, сөздүктө ушуну бай дейт. Бир буюмду экинчи буюмга алмаштырдың, ушул соода. Мисалы, мынау нерсени мен могу китепке алмаштырдым. Бирөөсү телефон, бул эмне? Өлкөдөн буюм. Мен буну бердим, буну тиги алды. Ушул соода. Мубадалатул мал бил мал дейт. Шариатта ошол жерде бит тарази деген нерсени кошуп койгон, ыраазычылык менен дейт. Ыраазычылыгы менен алмаштыруу деп айтылат. Эгер разы болбосо, ал соода болбойт. Ыраазычылык жолу менен алмаштырган болсо, бул соода болот дейт. Демек, лугатта мубадалатул мал бил мал некен? Бул бай деп айтылынат, соода деп айтылынат. Демек, малды малга дегени товарды товарга же мүлктү экинчи мүлккө алмаштыруу ушул соода болду. Эми эгерде бир тарафтан мал болсо, мүлк болсо, буюм болсо, экинчи тарафтан эчтеке жок болсо, бул соода болбойт. Мен берип атам, экинчи тарафтан эчтеке алган жокмун. Буну уламалар айтат, соода болгон жок дейт. Эки тарафтан тең алды берди болуш керек, мүлк алмашыш керек. Алмашкан жок. Не болот десе, бул же мирас болот, мурас болот, же хиба болот, белек болот. Мисалы, белек кылганыңда бирөөгө хадия кылганда бересиң, ал алат. Бирок эчтеке бербейт ал. Сен белек кылдың, хадия кылдың алга. Буну шариатта соода дебейт. Буну не дейт? Хадия дейт. Бул белек кылуу деп айтылат. Же болсо мирас болот, мираста калат, атасынан калган мурасты баласына бөлүп берет. Баласы эчтеке бербейт. Бул дагы эмне болот? Бай болбойт. Бай болуш үчүн, соода болуш үчүн эки тарафтан, алуучу, сатуучунун тарафынан мүлктөр алмашыш керек. Бири-бириге өтүш керек, мүлккө ээ болуш керек. Ошондо гана соода болот. Эгер бири-бирине мүлк өтпөсө, эки тарафтан мал болбосо, анда эмне болот экен? Же мурас болот, же хиба болот. Ал бай деп эсептелинбейт. Түшүнүктүбү? Майдын тарифи эмне экен? Малды малга, мал дегени товарды товарга, же мүлктү мүлккө алмаштыруу. Эми мал деген нерсе эмне? Негизи бул термин мал деп колдонулат араб соода тилинде. Мен товар десек да болот, буну буюм десек да болот, мүлк десек да боло берет. Бул мал дегенди уламалар эң жакшы тарифи адамдан башка нерсенин бардыгы, адамдын пайдасына жаралган болсо, ушунун бардыгы мал деп коет. Адамдан башка, адамдын пайдасына жаралган нерсенин бүт бардыгы экен? Буюм, товар, ал мүлк. Ушул тарифтин ичинде бүт бардыгын камтып алат. Дүйнөдө эмне болсо бүт бардыгы малга айланат. Бирок малдын экинчи шарты бар, мутакаввам деген шарты бар. Ошол нерсе шариатта жайыз болуш керек, мубах болуш керек. Ал нерсе буюм, бирок экинчи шарты, ал эмне шарты? Ал шариатка тыюу салынган нерсе болсо, ал да мал болбойт. Аны да сатканга болбойт. Аны дагы бизнес кылганга болбойт. Ошон үчүн мубадалатул мал бил мал дегени малды буюмду буюмга алмаштыруу, мүлктү мүлккө алмаштыруу дегенде, мүлк деген адамдан башка бүт бардыгы кирип кетет. Бүт бардыгын сатса болот, алса болот, бирок ал шариат уруксат берилген нерселер болуш керек. Эгерде шариат уруксат берилген нерселер болбосо, анда ал бай болбойт. Анда бай кээ бир учурда баатыр болот, кээ бир учурда фасык болот. Кыскасы шариаттагы тыюу салган нерсе болгон үчүн аны эмне деп коет? Бай болбоду деп айтылат. Демек, некен мубадалатул мал бил мал бит тарази.
Ne oldu? Mülktü mülkкө almaştırуу разылык жолу менен. Mülktü mülkкө almaştırуу разылык жолу менен. Ошол мүлк шариятта дагы мүлк болуп эсептелиши керек. Мүлк болбосо болбойт. Мисалга, шарап. Шарап бул мүлк кафырлар үчүн. Ичимдик, шарап, арак бул кафырлардын мүлкү. Мусулмандарга мүлк эмес. Ошон үчүн бул мүлк буюм, бирок шариятта буну буюм деп эсептебейт, мубах эмес, пайдалаганга болбойт. Ошон үчүн буну сатканга болбойт. Сатканга болбойт. Бул не болду? Нажайыз харам ишке кирип кетти. Мал билмал дегенде түшүнүңөрбү? Ал мал мутакаввам болуш керек. Мутакаввам дегени шариятта кыймат баасы бар деген сөз. Гайры мутакаввам дегени баасы жок деген сөз. Аны шарият баалабайт, аны сатканга болбойт деген сөз. Ошон үчүн бир нерсени экинчиси сатканда ал нерсе сөзсүз түрдө шарият уруксат берген жол менен колдонушулук мүмкүн болгон нерсе болуш керек. Бул не болду? Эгерде мутакаввам болбосо бул дагы дурус эмес. Кээде мал болот, бирок ал кичинекей мал болот. Баягы тажырлар мал деп эсептелбейт. Андай бай болбойт. Мисалы, бир даана будай, мал, буюм, бирок шариятта аны сода дебейт. Бир даана будайды экинчи даанага сатып атасың, алмаштырып атасың. Буну не дейбейт? Сода дейбейт. Сода болуш үчүн жок дегенде, ягда жарым килограмм, жарым саадам биякта кошулуш керек мисалы. Ошон үчүн кичинекей болсо ал дагы эсепке алынбайт. Эгерде гайры шарий болсо ал дагы эсепке алынбайт. Түшүнүктүүбү? Демек шарият тыюу салган нерселердин бүт бардыгы мал деген тарифке кирбесе ал бүт бардыгы харам. Арак, шарап, хензир, чочко, адамдын денеси, адамдын каны бүт бардыгы харам. Буларды шарият уруксат бербейт, сатканга болбойт. Ошон үчүн адам баласы денесин сата албайт. Ал мал эмес. Себеби малдын тарифте айтканбыз биз, малдан сырткаркы башка бүт бардыгы болушу мүмкүн деп. Албетте адамдын бир сүрөтү бар. Эгер ал кул сүрөтү адам болсо, кул, анда ал кул болгон үчүн бирөөдүн мүлкү болот, аны сатса болот. Бирок кул деген замана жок азыр. Дүйнөдө бул жоголуп кетти. Доорунда болгон кулдар сатышкан. Бирок хур адам, азат адам, ал инсан, аны сатканга болбойт. Ал мал эмес. Ал малдын, товардын, мүлктүн тарифине кирбейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн не болду? Адамды сатканга, адамдын мүчөлөрү сатканга болбойт. Адам мисалы көбүнчө адамдар не кылат? Мүчөсүн сатып жиберет. Бир органын сатат. Бөйрөгүн саткандар, башка саткандар бар, нажайыз, харам. Ал сенин мүлкүң эмес. Сага аманат кылып берилген, аны сатканга болбойт. Кээ бир адамдар канын сатат, нажайыз, болбойт. Кан сатканга да болбойт. Бул шариятта харам. Дамы масфух, майта, хинзир, бүт бардыгы булар харам, нажас. Ошон үчүн булар сатканга болбойт, булар гайры мутакаввам нерсе. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн мубадыратул мал бил мал дегенде билип алсаңар, эрежени эле көптөгөн маселени өзүңөр чечесиңер. Мынекей малды малга алмаштыруу, товарды товарга алмаштырганда, ал товар мүлк болуш керек, мүлк болгондо дагы шарият уруксат берген мүлк болуш керек. Шарият уруксат бербеген болсо, анда эмне болбойт? Ал нерсеге сатканга болбойт, алганга дагы болбойт. Мисалы, өлүмтүк, кан, адамдын мүчөлөрү, органдары, булар сатканга болбойт. Алла вактылуу берген, аны сатканга болбойт. Албетте, кан маселесинде уламалар айтат, эгерде бир адам катуу ооруп аткан болсо, аны сакайып кетиш үчүн кан керек болуп атат. Эч ким жардам катары кайрымдуулук кылып кан бербейт, даяр эмес. Сатып алганга мажбурсуң, сатып албасаң анын жашоосу өлүмдө турат. Өлүм төшөгүндө же оор бир зыян жетиши мүмкүн. Мына ушундай учурларда уламалар сатып алса болот дейт. Бирок ошондой дагы тигиге сатканга болбойт. Тиги бирок сатам десе, мажбур бирөөнүн жанын сактап калыш үчүн сатып алса болот. Бул эң айласы жок учурда гана. Башка учурларда сатканга болбойт. Адамдын мүчөсү, каны, башкасын сатканга болбойт. Албетте бирөөгө жардам катары жардам берем десең, шарият уруксат берет. Кан жардам кылам десең, уруксат берилет. Түшүнүктүбү? Анан бул мал дегенде ушунда түшүнүп алыш керек. Малдын тарифинде мал болгон нерсе мүлк, баягындай көзгө көрүнүшү да шарт эмес. Көзгө көрүнүшү да шарт эмес. Кээ бир нерселер бар, азыр заманада көзгө көрүнбөй сатабыз аны. Мисалы, мына свет. Светти өкмөт сатат, фирмалар алып сатат, башкалар сатат, көзгө көрүнбөйт. Ошон үчүн айын болушулугу, бир нерсе зат болушулугу, анын денеси болушу шарт эмес. Мүлк мал дегенде, түшүнүңөрбү? Бул дагы мал, газ дагы мал, свет дагы мал.
сатабыз, сатабыз, көзө көрүнбөйт. Сатабыз. Сатканга туура келет. Ошон үчүн мал деген тарыф инсандан башка, инсандын зарылчылыгына, маслахатына жаралган нерсенин бүт бардыгы шарият уруксат берсе, аны сатса болот деген сөз. Буга түшүнүңөрбү? Демек, мал деген сөз эмне экен? Бул мүлк, адамдын мүлкү, ошол мүлктү, бир мүлктү экинчи мүлккө алмаштыруу ыраазычылык жолу менен болсо, мына ушуну шариятта эмне деп айтылат экен? Мал деп айтылат, аны сатса болот дейт. Малдын тарыфында айттык, эки жактан алмаштырсын деп. Эгер бир тарафтан берип, экинчи тарафтан жок болсо, ал эмне болбойт? Соода болбойт. Соода эмес, ал же хиба болот, же мурас болот. Эми экинчи сүрөтү бар. Экинчи тарафтан эмне болсо, манфаат болсо, кызмат көрсөтсө, бирок бирдеке бербесе, аны ижарат деп айтылат. Ал ижара болот, ал соодага кирбейт. Ал сооданын бир түрү ижара болот, бирок байга кирбейт. Түшүнүңөрбү? Мисалы эмне кылды? Бирөө машинасын берип атат, экинчи тараф ижарага алып атат. Ижарага алып атат, ал эмне кылат? Ижарасын төлөп турат, манфаатын гана пайдаланган үчүн, анда эмне болот? Аны ижара деп айтылабыз. Түшүнүңөрбү? Эгерде вактылуу берип кайтарып алса, ижара болот, жария болот. Эки тарафтан болсо бай болот, соода болот. Бир тарафтан берип, экинчи тарафтан бербесе, хиба же мурас болот. Кийинки маселе дагы бүгүнкү жаңы чыккан маселелер, ушу малдын мүлк болуш керек дегенден бир нерсени билип алгыла, жаңы чыккан маселелер бар. Мисалы, хукукул мужаррада. Хукукул мужаррада деген маселе бар. Хукукул мужаррада дегени жекече адамдарга берилген укуктар болот. Ошол жекече укуктарды сатса болобу деген маселе бар. Жекече укуктарды сатса болобу деген. Мисалы, шариятта хакку шуфа деген маселе бар. Хакку шуфа дегени бир адам үйүнү сатса, жерин сатса, эң биринчи ошол жанындагы кошунасынын акысы бар. Кошунасы алганга биринчи акысы ошонуку. Мен аламын десе, башкага сата албайт. Себеби ал өзүнүн үйүнү чоңойтушу мүмкүн, баласын алып келиши мүмкүн, өзүгө зарылчылык болушу мүмкүн. Шарият ошону эске алганда хакку шуфа деп хукук берген. Бир адам жерин, үйүн сатса, жанындагы кошунасы биринчи алганга акысы бар. Буну хакку шуфа деп айтылат. Шуфа акысы, укугу бар. Эми бир адам укуктан пайдаланып жерди алса болот. Бирок жерди алгысы келбесе, бирок ошол хакты сатып берсе болобу деген маселе турат. Ушул хакты сатса болобу деген сөздү хукукул мужаррада деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Жекече укуктар булар. Бул буюм эмес, мүлк эмес, бирок укук, бирөөнүн акысы. Шарият айтат, мындай хукук сатканга болбойт дейт. Себеби биз баягы соодада товар дегенде, мүлк дегенде мен айтканбыз, ал жерде мал мунтак болуш керек, ал мүлк болуш керек дегенбиз. Түшүнүктүбү? Бул жөн эле акысы анын. Акысы анын мүлк эмес, акысы, ошон үчүн аны сатканга болбойт. Хаккы шуфаны сатканга болбойт. Ошого окшогон бир нече укуктар бар, аны сатканга болбойт. Мисалы, дагы бирөөнү айта турган болсок, бирөө китеп жазды. Анын китептин автору. Ошол авторлук сатса болобу деген маселе турат. Бирөө бир журнал чыгарат, ошол журналды авторлугу сатса болобу деген маселе турат. Ушулардын бардыгы ушул азыркы мубадаратул мал бил мал дегенден чыгарылат маселелер. Түшүнүктүбү? Мен силерге ишара кылып айтып атам бардыгына. Эми бул хукукул мужаррада. Китепти сен жаздың, авторусун. Ал китеп сатсаң болот, бирок баягы немени сатканга болбойт. Авторлук акын сатканга болбойт. Жөн акың ал. Ал буюм эмес. Бирок уламалар айтат, ал нерсени китеп менен таби кылып, китеп менен кошо сатса болот. Түшүнүктүбү? Эми китеп сатасың, китеп менен кошо ошол авторлугун өткөзүп бересиң ага. Китепти кымбатыраак сатасың эми. Мындан кийин сен чыгарасың, басып чыгара бер деп укук бересиң. Анда эмне болду? Китепке таби болуп, китеп менен чогуу сатса жайыз. Түшүнүңөрбү? Китеп менен чогуу кете берет укук. Жекече гана сатканга болбойт. Ошондой эле бүгүнкү күндө көптөгөн чоң фирмалар бар. Алардын баягы аттары бар. Аттары дүйнөгө таркалган, бренд болуп калган аттары бар. Алар сатат ошону. Элдер сатып алышат. Себеби анын буюм чыгарган буюмдарын элдер алат. Бизнесин жакшы жүрөт. Ал дүкөнү сатып алгандар болот, ал ишкананы сатып алгандар болот. Булар да ушундай. Алардын өзүнү сатып алганга болбойт, аны ошол ишканасы менен чогуу, аны фирма менен чогуу, дүкөнү менен чогуу сатып алса жайыз. Болбосо болгону ал хукук, аны акы.
Ошол гана чыгарат, башка чыгара албайт, анын укугу болуп атат. Түшүнүктүбү? Укугу гана ал, укукту өзүн сатканга болбойт, укукту товар менен кошуп туруп сатып берсе болот. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бүгүнкү күндө чоң бизнесмендер, чоң ишканаларды, дүйнөдөгү белгилүү бренд болуп калган нерселерди сатып алышат. Себеби ал ошол товары менен, баягы заводу менен, фирмасы менен чогуу сатып алат. Анан иштете берет, товар аз эле болот, тиги атын сатып алат кымбат бага, бул жайыз. Ал эми финафсихи өзү баягы ат сатканга болбойт. Себеби хукукул мужаррада, ал болгону сенин акың, шарият берген акың бар, бирок аны сатканга болбойт. Сатыш үчүн буюм баягыдай болуш керек, махфуз болуш керек, буюм болуш керек, мүлк болуш керек. Деги бир гана укук болгон үчүн уламалар жок, аны сатпа, бирок бирдеке менен чогуу сатсаң болот, болбосо болбойт дейт. Буга түшүнүңөрбү? Демек, не болду? Мал дегенде түшүнүп алдык, ал шариятта шарият жол берген болуш керек, жана анан пайдаланыш мүмкүн болуш керек. Ушундай нерсе болсо, аны мал дейбиз, аны мүлк, товар дейбиз. Товарды товарга алмаштыруу не болду? Бул соода деп айтылат. Ошон үчүн шариятта туура келбеген нерселер болуп калса, харам нерселер болсо аны сатканга болбойт. Себеби шарият аны товар же мүлк, буюм деп эсептебейт. Башкалардын акысында дининде ал буюм болушу мүмкүн, бизде буюм эмес, болбойт. Ошон үчүн кайра айтам, хамыр, хензир, арак, шарап, чочко, кан, адамдын азалары, мүчөлөрү, органдары бүт бардыгын сатканга болбойт. Себеби шариятта мунун баасы жок, гайыр мутакаббам дейт, ал сатканга болбойт. Түшүнүңөрбү? Ушул эрежени билсеңер, көптөгөн маселелерди өзүңөр иншалла чече бересиңер. Дагы бир маселе, өлүп калган жаныбардын терисин сатуу. Өлүп калган жаныбардын терисин сатуу. Өлүп калган жаныбардын терисин саткан да болбойт. Бул дагы мал эмес, товар эмес, мүлк эмес. Мисалы, нерсең өлүп калды, нерсеси өлүп калды, аты өлүп калды, же бар кымбат баалуу нерсеси өлүп калды, анан союду дагы сатып бер терисини. Шарият харам дейт, нажайыз дейт. Түшүнүктүбү? Албетте аны өлүп калгандан кийин, аны кесип алып, аштап, тазалагандан кийин, ашталгандан кийин, дабагаттан кийин сатса жайыз. Кабла дабага ашташтан алып сатканга болбойт. Түшүнүктүбү? Ал өлүп калган халал жаныбар болсун, эти жейиле турган, жейилбей турган айырмасы жок. Коюң өлүп калган болсо деле терис сата албайсың. Аштагандан кийин сатсаң болот, өзүң сата албайсың. Анын тескериси мазбух, союлган жаныбар болсо, союлгандан кийин анын терisi халал болот. Союлгандан кийин аштабастан туруп сатса да болот. Малды сойдуң, же башка бир жырткычты сойдуң, жырткыч сойгон болсоң деле аны эмне кылса болот? Эми союлгандан кийин ал эмне болду? Матбухтун өкмүндө болот дагы, аны пайдаланса болот. Союлган малдын терисини кабла дабага ашталыштан алдын сатса да болот. Эгер өлүп калган болсо, ал мейте болот, анын терисини, аны башка жерлерин сатканга болбойт. Себеби ал некен? Харам, андан пайдаланганга болбойт. Дабагаттан кийин гана болот, ага чейин аны пайдаланганга болбойт. Бирок териде инсан менен хензирдин териси истисна кылынган, экөөнүн териси эч качан сатканга болбойт. Адамдын терисин сатканга болбойт. Адамды айттык, бул мукаррам деп. Валакад каррамна бани Адам, Аллах айтат. Эң мукаррам инсан, кымбат баалуу инсан, Аллахтын астында бир инсан, адамдын баласы. Ошон үчүн инсанды сатканга болбойт, анын мүчөсүн колдонгонго болбойт, аны терисин сатканга да болбойт. Харам. Экинчиси хензир. Бул najasул айн биздин мазхабта. Хензирди териси эч качан таза болбойт. Аны аштасаң да, жуусаң да, башкача кылсаң да, химикат менен балабаттар кылсаң деле ал харам болуудан калат. Хензир анын терисин дагы колдонгонго болбойт. Андан башка жаныбарлардын бүт бардыгынын терилерини ашталгандан кийин колдонсо жайыз. Кабла дабагат өлүп калган болсо, анда аларды колдонгонго, эмне кылганга, сатканга уруксат берилбейт, себеби ал харам бойдон калат. Ошондой эле бир жаныбарды бутпарас, мушрик, муртат, же акылы жок адам, жинди адам, же жаш бала сойгон болсо, же бир мусулман атайлап бисмиллах, Аллаху акбар дебей айтпастан союп койгон болсо, бул жаныбарлар да харам болот.
Уларды дагы терисини колдонгон болбойт. Бул жерде союлуп атат. Көрдүңөрбү? Бирок сойгон адам ахл эмес. Ал мушрик, муртат, ал мажуси, бутпарас союп атат. Анын сойгону дагы эске алынбайт. Ошон үчүн анын сойгон малынан кийинки терилерин да сатканга болбойт. Ошондой эле жинди адам союп атат, эчтеке билбейт. Жаш бала союп атат. Же болбосо мусулман атайла бисми Аллах акбар айткан жок. Анын дагы териси халал эмес. Чүнкү ал майтан өкмүндө болот. Ошон үчүн андай терилерди сойгон болбойт. Ошондой эле хажга баргандар, умурага баргандар билет, мына ихрам абалында худудул харамда союлган малдар. Эми вахши жаныбарларды сойгон болсо, шарият тыюу салынган, аларды дагы сойгон болсо, ал да харам бойдон калат. Анын дагы терисини пайдаланганга болбойт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн тери эки жол менен таза болот. Биринчиси дабагат, дабагат деген аштоо жолу менен, экинчиси союу жолу менен, мууздоо жолу менен. Эки жол менен не болот? Таза болот. Бирок кээ бир учурларда союп аткан адамдар, мууздагандар ахыл болбогон үчүн алардын малы дагы териси дагы харам бойдон кала берет. Түшүнүп атасыңарбы? Алар кайсылар? Мушрик, муртат, кафир, мажуси, динсиз адамдар сойгондор. Ал муртат бойдон калат, харам бойдон калат, анын териси халал болбойт. Башка учурларда эмне болот? Ал териси соёр менен халал болуп кетет. Сойгондо эгерде жырткыч хайванды сойсо деле анын териси халал болуп кетет. Халал болот. Аны эмне кылса болот? Пайдаланса болот, сатса болот. Ал мал мутакаввамга айланат. Эми жаныбарларга келе турган болсок, жаныбарларда хинзирден башка бүт бардын сатса болот. Сатса да болот, сатып алса да болот. Ит, жолборс, арыстан, маймыл, аю, карышкыр, хаттал хирра, мышыкка чейинки бүт бардык нерселерди эгер зарычылык болсо сатып алса, сатса жайыз. Шарият уруксат берет. Иллал хинзир, бир гана хинзир, бул najasул айн, чочкону сатканга болбойт, сатканга да, алганга да болбойт. Андан башка нерселерди шарият айтат, эгерде сатып алышка зарычылык болсо, сатып алсаңар болот дейт. Андан кийин жаныбарлардын сөөгү. Жаныбарлардын сөөгүн сатса болобу деген суроо көп келет. Жаныбарлардын сөөгүн сатса болот. Ал баягы курук сөök болсун, ным сөök болсун, баягы союлган болсун, өлүк болсун, айырмасы жок. Иллал хинзирден башка, бул дагы хинзирден башка жаныбарлардын сөөгү болсо, аны бисмилла деп сойгонсун, же сойгон эмессин, ал кургап калган болсун, же ным бойдон турат, кандай абалда болсун, ал аны сатса болот. Чүнкү сөөгүн сатса болот, шарият буга уруксат берилет. Эгер зарычылык болсо, аны сатса болот. Себеби инсан менен гана хинзирдин сөөгүн сатканга болбойт. Ал бардыгы айтканбыз, териси, сөөгү бардыгы харам, аны колдонгонго болбойт. Нажайыз. Хинзирдик ал эми инсандыкы улуу болгон себептүү. Андан кийинки маселе бул жаныбарлардын баягы жаныбардын кыгы, жаныбарлардан чыккан заң. Жаныбарлардан чыккан заң бул нажас негизи. Адамдын заңы да нажас. Адамдын заңы менен жаныбарлардын заңынын айырмасы бар. Жаныбарлардын заңы кыкты адамдар, дыйкандар жер семирткич катары колдонот. Ал семиртет, өстүрөт, колдонот. Шарият ошону эске алып туруп, кыкты сатканга уруксат берет. Коробо арасындагы малдын, койдун көбүн сатып алып туруп саласың. Малдарыңа, эмнемеңе, эгинге, тигинге, бакка бул жайыз. Финафсихи ал нажас. Бирок зарылчылык болгон үчүн шарият уруксат берген. Ага топурак аралашпаса деле боло берет. Топурагы жок, тазасын деле татып алып туруп, сарсаң, сатам десең шарият уруксат берет. Чүнкү инсандын зарылчылыгы болгон үчүн жаныбардын несини чыккан заңдарын сатса жайыз. Ал эми инсанга келет болсок, инсандыкын уламалар макрух деген, макрух тахрими. Инсандын дагы заңын сатса болот, топуракты аралаштырып туруп. Өзүнү болбойт. Топуракты аралаштырып туруп аны сатса болот. Кээ бир учурларда газ чыгарам, газ кылам дегендер алат. Сатып алышат. Дагы бир жерге алгандар болот. Алам десе топурак менен кошо болсо жайыз. Өзү болсо макрух тахрими уламалар айтат. Ал эми жаныбарлардын заңы, алардын чыккан заң, кык бул не болот экен?
insanlarga зарылчылык болгон себептүү жерди семиртет бул. Ал колдонгон үчүн, зарылчылык болгон үчүн шарият уруксат берет, аны сатышса жайыз. Демек не болду? Жаныбарлар заңы бүгүнкү күндө мал мутакаввамга айланды. Түшүнүңөрбү? Ал товарга, мүлккө айланды, аны сатып пайдаланса болот деген маселе. Дагы бир маселе ушул жерде уламалар айтат. Бул кээ бир нерселерди сатып аласың, ичиндеги нерсени эмне экенин билбей каласың. Ичиндеги нерсе кээде бузулуп кеткен болот. Ушундай учурларда ошол нерсе мал мутакаввамга киреби, кирбейби деген маселе турат. Мисалы, тарбыз, коон, кокос, жаңгак, буларды сатып аласың, бирок ичинде эмне бар экенин билбейсиң да. Тазабы, айнып калганын билбейсиң. Туурабы? Эгер ичиндеги нерсе айнып калган болсо, ал мал эмес, ал эми. Ал начаска айланып калды, бузулган нерсе сатканга болбойт. Тарбыз сатып алдың, алып келдиң, келсең тарбыздың толук айнып калган. Сен барып сатуучудан акчаңды алганга акың бар. Тиги сатканга акысы жок аны. Ал эми шариаттагы мал мутакаввамга айланбайт эми. Себеби ал буюм эмес, сен пайдалана албайсың. Же бир тамак алып келдиң, ушундай астан жыттанып кеткен, айнып калган. Сен эми барып бересиң дагы, эмне кыласың? Акчаңды кайтарып аласың. Себеби ал саткан нерсеси мал мутакаввам эмес. Шариаттагы малга кирбейт. Ошон үчүн тарбыз, коон, ушул сыяктуу нерселер, жаңгак, эгерде айнып калган болсо, андан пайдаланыш мүмкүн болбосо, жей албайсың, эчтеке кыла албайсың. Ырытканга туура келет. Анда кайтарып берип, акчаңды алганга укугуң бар. Шарият айтат, бар дагы тиги байы сага акчаңды кайтарып берсин дейт. Түшүнүңөрбү? Эгерде ал нерсени пайдаланыш мүмкүн болсо, анда кайтарып бере албай каласың, анда пайдаланып туруп, ошол айыбыны кемитип калсаң болот. Мисалы, жаңгак сыяктуу нерсе. Жаңгакты алып келдиң, аны чактың. Пүч чыгып атат, эчтекеси жок. Же жарымы жарактуу, жарымы жараксыз чыгып калды. Кайтарып берейин десең, кайтарып бере албайсың эми. Себеби ал айыптуу болуп калды. Сага таза жаңгак берген. Кайтарганда сыгы жаңгак берип атасың. Эми бул учурда шарият эмне дейт? Эми канча айыбы болсо, ошол айыбын кемитип каласың дейт. Ушунча алдым 10 килограмм айып чыкты, жарымы чыкты, жарым жарабады, жарымын акчасын мага кайтарып бер десе болот. Эгер бардыгын алам десе өзүнүн ыктыяры. Жоксо жарымын берсе кайтарып алганга акысы бар. Түшүнүңөрбү? Акысы бар, себеби бул буюм эмес да, буюм эмес. Бирок коон тарбызда билип алгыла, коон тарбызда жакшы чыкпай калды, ширин чыкпай калды деп кайтарып бере албайбыз. Ал айып эмес, аны ал да билбейт да. Түшүнүңөрбү? Такыр пышпай калган болсо, же бузулуп айнып кеткен болсо, аны кайтарып бере аласың. Бирок мен каалагандай чыкпай калды, ширин эмес экен, даамы жакшы эмес экен, мага жакпады деп кайтарып бере албайбыз. Түшүнүңөрбү? Албетте бузулуп кетти, мал мутакаввам деңгээлден наракка өтүп кеткен болсо болбойт. Ошондой эле жумуртка, тукум, жумуртка алдың, алсаң, ал жумуртка айнып калган. Чөжө болуп калган ичинде. Жегенге болбойт. Ал мал мутакаввам эмес. Ал начаска айланып калды. Ыргытып бериш керек. Эми барасың дагы кайтарып аласың акчаңды. Түшүнүктүбү? Демек, ушундай нерселер анын ичиндеги бирдекенин ичинде болот, аны билбейсиң, алгандан кийин пайдаланасың, алгандан кийин ичиндеги нерселер не болсо, фасид болгон болсо, бузулган болсо, пайдаланыш мүмкүн болбой калган болсо, шариаттагы мал мутакаввам дегенге кирбейт ал. Ал товар мүлккө кирбейт, аны сатканга болбойт. Ошон үчүн кайтарып берип, мүлкүңдү кайтарып аласың, акчаңды кайтарып аласың. Түшүнүп атасыңарбы? Демек, мал мутакаввам деген бул термин аябай чоң термин. Бул ушундай нерсе, көптөгөн маселенин бүт бардыгын ушунун негизинде фукахалар чечип келген. Ошон үчүн сатылып аткан буюм, мүлк не болсун, мүлк болсун, жана шариаттагы мубах болгон нерсе болсун. Андан пайдаланыш мүмкүн болсун, аны сакташ мүмкүн болсун. Эгер ушул шарттары табылбаса, ал малга жарабайт, ошон үчүн сатканга болбойт. Демек не болду? Алдың 30 ана жумуртка алдың, бүт баары айнып калган. Ал сатканга болбойт, себеби мүлк эмес ал. Аны кайтарып бергенге туура келет. Түшүнүңөрбү? Кайтарып берилет дагы, ээсине эмне кылынат? Өзүнүн акчасыны өндүрүп алынат. Демек, бүгүнкү сабак ушу менен аягына чыгып атабыз, Кудай кааласа. Шариаттагы соода деген сөз мубадалатул мал бил мал бит тарази, мүлктү мүлккө алмаштыруу. Бир тарафтан мүлк, экинчи тарафтан мүлк, ошол экөөнү бири-бириге алмаштырганы соода деп айтылат. Бул мутлак сооданы айтып атабыз, байы.
Себеби байдын аябай түрү көп. Иншалла окуйбуз. Негизинен байдын 3 түрү болот. Бай эки тарафтан тең акча болсо, берүүчү да акча, алуучу да акча, аны бай сарф дейт. Аны өкүмү өзүнчө. Эки тарафтан тең табар болсо, акча эмес. Аны мукаяда дейт, аны өзүнчө. Bir тарафтан акча, bir тарафтан мүлк болсо, буюм болсо, мына ушунун бай соода мутлак деп айтылат. Биз азыр бай мутлактын түрлөрүн айтып атабыз. Түшүнүңөрбү? Шарттарын айтып атабыз. Ошон үчүн мына малды малга дегенде ошол эмне кылыш керек экен? Бир мүлктү экинчи мүлккө алмаштыруу ыраазычылык жолу менен, ошондо гана ал бай болот, болбосо болбойт. Демек, мал деген маселени түшүнсөңөр, көптөгөн маселелерди билип алдыңар. Демек, харам деген шариятта тыюу салган нерселер мал деп эсептебейбиз, себеби шарият тыюу салган. Ал шариятта мутакаввам эмес. Ошон үчүн аны сатканга болбойт. Ал эми адамдын денеси, адамдын мүчөсү, органдар сатканга болбойт. Ал малга кирбейт дедик. Харамда кирбейт дедик. Калган бүт бардыгыны жайыз жолу менен сатса болот. Түшүнүңөрбү? Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.